Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Сөзімді шексіз мейірімді және тынымсыз райым болған Аллах Тааланын ысымынан баштап, сіздер менен бүгін Аллахтың бұйрығы менен 2025 ыйык Рамазан сабақтары Марва телеканалының Насихат радио арқылы теледор болу үстінде азыр алқағында сөз қылмақчыбыз. Ыйык Рамазан айында бұйырса Аллах Таала исламында мұсылмандарға 5 фарыздың бірі болған ыйык Рамазан айында тұрабыз. Егер сіздерге ушул Рамазанға тиешелүү же Рамазанда қызықтырған суроолор болса, экрандағы телефон арқылы, WhatsApp арқылы сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Чындыгында биз исламдағы 5 фарыздын бири болгон бул ыйык Рамазан айында турабыз. Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Сиз менен бизди ушул ыйык Рамазандагы Аллах Таала өзү вада кылган улуу соопторго жеткизген Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Бул ыйык Рамазан айы чындыгында Аллах Таала өзү Куранда бир канча жерде кабар бергендей эле айлардын султаны болуп эсептелген ыйык айда турабыз. Себеби дегенде бул айда Аллах Таала өзү кабар бергендей эле Шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан, бул айда Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ан түшкөн ай. Адамдарга хидаят болуш үчүн Аллах Таала Кур'ан түшүргөн ай болуп эсептелет. Мына ошондуктан Аллахтын сөзү болгон ыйык болгон Кур'анды алып түшкөн Жибрил периштелерден эң улуусуна айланса, ал эми ушул Кур'ан түшкөн пайгамбарлардан эң аркысы, бирок ага карабастан Аллахтын алдында эң кадыр барктуу биринчи болуп бейиш эшик ачыла турган пайгамбарга айланды. Ушул Кур'ан түшкөн үммөт болсо, Аллах Таала пайгамбарлардан дагы биринчи болуп бейишке кирүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген. Мына ошондуктан бул Аллахтын сөзү болгон Кур'ан түшкөн айдын тагыраак айтканда Аллах Таала башка бир Аллах Таала сүрөдө Кадыр сүрөсүндө кабар бергендей эле, бул Орозо айынын ичинде дагы тагыраак айтканда Аллах Таала Кадыр түндө Аллах Таала Куранды түшүргөндүгүн баяндагандай, Кадыр түндөрдүн султанына айланган. Аллах Таала кабар бергендей эле Куранда Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шахр, чындыгында Кадыр түн 1000 айдан абзел деп айтылган. Ошондуктан бул айлардын, бул күндөрдүн, бул түндөрдүн ыйыктыгы, бул үммөткө, бул пайгамбарга берилген, Кудай Тааланын берилген белеги, бул Куран. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бул Куран түшкөн ай деп Аллах Таала өзгөчөлөгөн. Эми чындыгында сиз менен биздерге мусулман ар бир адамга сүйүнө турган, кубана турган ушундай ыйык бир Рамазан айында Аллах Таала Куранда кабар бергендей эле Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун деп айткан. Аллах Таала эмне дейт? Силерден алдыңкы коомдорго Аллах Таала фарз кылгандай эле силерге дагы Аллах Таала орозону фарз кылды. Эмне үчүн десе, лааллакум таттакун деген. Аллахтан коркууңар үчүн деп айткан. Демек, бул айдын эң негизги максаттарынан бири, орозо кармоодон дагы максаттын бири, бул демек Аллах Таала таква кылыш үчүн, Кудай Тааладан коркуу сыфатын өзүбүзгө сиңдирип, Аллах Тааладан ошол коркууну өзүбүзгө бир адат кылуу үчүн, Кудай Тааладан сезип, Кудай Тааланы сезгенип жашай турган өзүбүзгө сыпатты сиңдириш үчүн өзүбүзгө бир чоң бир тарбия ала турган, талим ала турган ай. Ошондуктан дагы Рамазан айын кээ бир адамдар бул Рамазан айы бул өзүнчө бир медресе ай. Ушул айда адам эгер оңолбосо, түздөлбөсө, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кабар бергендей эле, ал адам өзү ал өзүнөн көрсүн. Анда ал ушундай каргышка калган адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу эскертип кеткен. Мына ошондуктан бул ай ушундай берекелүү ай. Аллах Тааланын ушундай Аллахтын рахматы жааган, Аллах Тааланын мээрими төгүлгөн, кала берсе жер бетиндеги эмес, кала берсе бүткүл аламда өзгөрүш пайда боло турган айлардан бири. Бул айда Аллах Таала ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисте кабар бергендей эле, бүтүн аламда өзгөрүү болот. Пайгамбар хадисте эмне дейт? Ушул Рамазан айы кирип келген учурда футихати абуабул жаннати ва куллукати абуабун нар ва суффидати шаятин деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул ыйык Рамазан айы кирип келгенде, ыйык Рамазандын урматы менен Аллах Таала бейиштин эшиктери ачылат, дозоктун эшиктери жабылат, кала берсе шайтандар дагы байланат деп айткан. Демек, ушул айда адамдын менен Аллахтын ортосундагы, адам өзүнүн нафсинин менен күрөшө турган, адамдын өзүнүн чыныгы, өзүн таразалап, адам өзүнүн жакшылыкка, оңолууга, адам жакшырууга Аллах Тааланын эң чоң бир шарт түзүп берген айлардан бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир башка бир хадиси кудусиде Аллах Таала ушундай деп айтат. Адам баласынын бардык кылган амалдары ал өзү үчүн дейт. Бирок орозо мен үчүн. فإنه لي وأنا أجزي به деген, орозо гана мен үчүн, мен аны өзүнүн жазасын, сыйлыгын мен өзүм берем деп айткан. Эмне үчүн? Себеби дегенде Аллах Таала бул ыйык Рамазан айында адамдын намаз окуп аткан кезде, адамдын намаз окуп аткандан адамдар билип турат экен сырткы келбетинен. Адам зекет берип атса, садака кылып аткан болсо, же ажылык же умра кылып аткан болсо, алардын сырткы келбетинен адамдардын эмне кылып аткандыгын байкап көз чаптырып турат экен. Бирок орозону Аллах Таала өзүнө
бул мен үчүн деп ыйгарып, жана анын сыйлыгын мен берем деп алга өзүнчө бир өзгөчөлүк бергендиги, бул демек орозо бул жүрөктүн амалы болгондуктан. Чындыгында жүрөктүн амалы демекчи, орозо бул таквалыкты максат кылынган, фарз кылынган нерсе болгондуктан дагы таквалык бул жүрөктүн амалдары. Мына ошондуктан дагы таквалык кылуу үчүн адам баласы жүрөктүн амалы болгондуктан дагы адам менен Аллахтын ортосундагы бир сыр. Ошондуктан орозо кармаган адамдын ал орозо экендигин Аллахтан башка аны эч ким билбейт. Балким эч ким көрбөгөн жерде, эч ким билбеген жерге кирип, балким тамак жеп, же бир нерсе ичип алышы мүмкүн. Бирок бул орозонун өзгөчөлүгү. Аллах Таала ошол өзгөчө мен гана анын сыйлыгын берем деп Аллах Таала өзүнө ыйгаргандай эле, адам чыныгы таквалыкты, Кудай Тааладан коркууну өзүнө сыфат кыла турган, өзүнө сиңдире турган ушундай нерсе. Мындан ошондуктан дагы бул орозо айы башка ибадаттардан өзгөчөлөнгөн, Аллах Таала өзүн берем деп вада кылган улуу ибадаттардын бири болуп эсептелет. Чындыгында орозо кармоонун өзүнө адат кылган нерсе таквалык дегенде, Аллах Таала бизге түшүрүлгөн ушул Курандын биринчи эле ошол Фатиха сүрөсүнөн кийин эле Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн башында Алиф Лам Мим Аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахир рахманир рахим, андан кийин баштаган Аллах Таала эмне дейт? Алиф Лам Мим заликал китаб ла райба фих деген. Худал лил муттакин. Аллах Таала эмне дейт? Алиф Лам Мим деп башталгандан кийин заликал китаб, бул китеп тагыраак айтканда Кур'ан, ла райба фи, анда эч бир шек күмөн жок деди. Кимдер худал лил муттакин, Кудайдан корккондор үчүн хидаят китеп айтты деп айтты да. Кудайдан корккондор кимдер десе, Аллах Таала сүрөттөп, аллазина юминуна бил гайби ва юқимунас салат ва мимма разакнахум юнфиқун деген. Аллах Таала таква, Кудайдан корккон таквалар үчүн хидаят дегенде, алар Кудайдан корккон таквалар кимдер десе, Аллах Таала айтат, алар гайыпка иман келтиргендер деген. Аллах Тааланы көрбөстөн туруп, Аллах Тааланын кудретине, Аллах Тааланын жаратылыштагы бүт бардык жаратылган нерселерден Аллахтын кудретин, Аллахтын даанышмандыгын, Аллах Тааланын жасалган нерселеринен табиаттык акыл калчап, ой жүгүртүп, ошол нерсени Кудай Тааланы тааныган, Аллахты көрбөй туруп, Аллах Тааланын кудретине иман келтирген адамдарды сүрөттөп, ва акимс Аллах Таала жана намаз окугандарга деп сүрөттөгөн. Демек, адам баласы бул таквадар болуу үчүн сөзсүз түрдө жүрөктүн амалы Аллах Тааланы гайыптан иман келтиргендердин сыфаты болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы бул таквалык деген сыфатты өзүнө сиңдирүү үчүн дагы эң негизги Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистен келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат: билгиле, жүрөктө бир бөлүк эт бар деген. Эгерде ал оңолсо, эгер ал түздөлсө, анда бүтүн бардык дене оңолот, түздөлөт. Эгерде ал бузулса, анда бүтүн бардык дене бузулат. Билгиле, ал жүрөк деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертип кеткен. Мына ошондуктан чындыгында бул Рамазан айындагы, Рамазандын касиети, Рамазандын сыры ар бир адам өзүнүн таквалыкка, ошол жүрөктүн менен күрөшө турган, нафсти сындыра турган, тагыраак айтканда ички дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү агартканга, тазартканга күрөшө турган айлардан бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте ат-тақва ха-хуна деп айткан. Пайгамбарыбыз жүрөгүнө ишара кылып көргөзүп айтат. Демек, таквалык дегенде адам баласы эмнени түшүнөбүз? Таквалык дегенде биздин улуу сахабалардан таквалык жөнүндө суралганда Умар разияллаху анху таквалык эмне десе, сен ээн тикендүү чөлдө жылаң айлак баскан болсоң, өзүңдү бутуңду канчалык аярлап, канчалык абайлап, эгерде ошол тикенден ошо өзүңгө бир зыян жетпесин деп баскан болсоң, жашоодо таквалык деген мына ошондой. Аллах Таала арам кылган, тыюу салган нерселерден өзүңдү этият кылып, өзүңдү аярлап, абайлап жашаган, Аллахтан коркуп жашооң деп түшүндүрүп берген. Эми ошол эле Али разияллаху анхудан суралганда, таквалык эмне дегенде, ал-хауфу минал жалил, чындыгында Кудай Тааладан, Аллах Тааланын жалил болгон улуу заттан коркуп жашоо дейт. Андан кийин Аллах Таала вал амалу бит танзил, Аллах Тааланын сөзү болгон Куранга амал кылуу деп айтат. Вал канаату бил қалил, Аллах Таала берген аз нерсеге дагы шүгүр кылып жашоо деп айтат. Демек, таквалык дегенде адам баласы бул жашоодо орозо кармаган учурда, азыр сиз менен биз башка учурда балким каалаганды жеп, каалаган нерсени ичип, курсагыбыз ток болуп, балким көп нерсени сезбей, билбей жүргөндүрбүз. Азыркы учурда ушул заманда дагы канчалаган адамдар, канчалаган үй бүлөлөр бар. Балким курсагы азыркы күндө дагы тоюп жебеген, балким эттин даамын, эттин жытын жыттабай калган кээ бир үй бүлөлөр бар. Мына ошол сыяктуу нерселерди Аллах Таалага шүгүр кылып, Аллах Таалага аз болсо дагы ага канаат кыла турганды үйрөтө турган бул таквалык болуп эсептелет. Андан тышкары вал исти'дад лил-йawmir рахил, чындыгында бул дүйнөдөн акырет күнүнө бара турган түбөлүктүү жашооң үчүн, акырет үчүн кам көрүү, акыреттеги өзүңдүн даярдыгыңды көрүү, бул таквалык деп сүрөттөгөн. Демек, таквалык дегенде адам баласына Аллах Тааланын көрүп турат, Аллах Тааланын билип турат деген
даражага көтөрүлүүгө, Аллах Тааланын ошондой сезим менен жашоого өбөлгө түзө турган нерсе. Мына ошондуктан дагы Жебирейил периштенин Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва алдына адам сүрөтүндө жиберген хадис, узун хадисте, Умар разияллаху анху риваят кылган ошол узун хадисте, кечиресиздер, азыр бизде эфирде суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Менин суроом дейт, Рамазан айында какырыкты жутса болобу деген суроо келип калды. Урматтуу бизде угармандар, чындыгында бул адамдын ичинен чыгып аткан нерселердин шилекейди, эгерде адамдын шилекейи болгон болсо, ал адамдын шилекейди жутса, ооз ачылбайт. Эгерде бирок баягы ооруган, жөтөлгөн учурда какырык көп чыккан болсо, аны мүмкүн болушунча чыгарып салуу керек. Эгерде кокустан ал кетип кала турган болсо, ал орозону бузбайт. Ассаламу алейкум. Оозду бекиткенден кийин тиш паста менен тишти жууса болобу, ооз ачылбайбы? Рахмат дейт. Чындыгында бул тишти жуу маселесине келгенде, азыркы бул зубный паста жана башка нерселер бул кийинки жаңы маселелер болгондуктан, бул маселе боюнча азыркы учурда алымдарыбыз бардыгы уруксат берген, бирок макрух деп айтылат. Себеби дегенде, адамдын орозо кармаган адамдын оозундагы жыт бул Аллахтын алдында мисктен дагы жыттуу, атырдан дагы жагымдуу деген хадистер келгендиктен, мүмкүн эгерде зарылчылык болбосо, анда ошол ооз жапканга чейин жууп тазалаш керек. Эгерде зарылчылык боло турган болсо, жууса ооз ачылбайт. Бирок ошондой болгон учурда дагы ошол зубный паста жууган учурда жутуп жибергенден абайлаш керек. Саламатсызбы? Дааватка уруксат барбы? Аялдарга үйлөрдө даават кылса болобу дейт. Чындыгында биз Рамазан айында Рамазанга тиешелүү сабактар болгондуктан, Рамазандан тышкаркы суроолор да келип жатат. Мүмкүн болушунча Рамазанга тиешелүү суроолор берсеңиздер, бул максатка ылайыктуу боло турган нерсе. Дастарконду эмне деп кагыш керек дейт. Бул чындыгында биздин кыздарга, эже карындаштарыбызга, энелерибизге тиешелүү маселе. Дастарконду каккан учурда, демек адатта эшикке чыгып каккан учурлар болот. Дайым бисмилла деген дуа менен бисмилланы айтып жүрүү керек. Дегенде бул бисмилла азыркы учурда айткандай эле бул дастаркон кагуулагала эмес, бүт бардык абалда, адам баласы жатканда, турганда, үйгө киргенде, үйдөн чыкканда, тамак жегенде, айтор бардык абалда дайым бисмилланы айтып жүрүү чындыгында мусулман адамдын эң чоң коргонучу болуп эсептелет. Андан тышкары, ассаламу алейкум, орозо кармаган адам кандай жолдор менен сооп кылса болот? Орозо кармагандын сообундай сооп табыш үчүн дейт. Бул өтө бир мындай чоң маанилүү суроону айтып жатат. Чындыгында орозо кармаган адам эмне кылуу керек деген суроо. Чындыгында орозо кармаган адамда орозо деген эмнени түшүнөбүз? Орозо кармабаган адам деп, кечиресиздер, орозо кармабаган адам деп жазылыптыр. Демек, орозо кармаган адамдарга Аллах Таала өзү убада кылган. Бирок орозо кармабаган адамдар дегенде биз шариятыбызда үзүрлүү адамдарды түшүнөбүз. Мисалы, картайган себептүү, улгайган себептүү, же болбосо Аллах Таала оорулуу себептүү, же сапар себептүү, балким орозо кармай албай калган гана адамды орозо кармабаган адам деп түшүнөбүз. Себеби дегенде ушуларга Аллах Таала өзү үзүр деп эсептеген, шариятта уруксат берилген. Булар болсо, ошол улгайган адамдар, картайган адамдар болсо, күнүнө өзү орозо кармай албайт. Бирок ар күн сайын бир адамдын 2 маалкы тамагын берүү менен оозун аштырып, оозун жаптырып, ал орозо кармагандын толук соогуна ээ болот. Ал эми андан башка оору себептүү, же болбосо сапардагы себептүү өзүрү боло турган болсо, ал адамдар ошол оорусунан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болсо, ал адамдар айыккандан кийин, жана сапардагы адам сапардан кайтып келгенден кийин алар орозонун казасын кармап берет. Ал эми орозо ошол эле учурда, мисалы, оору дегенде оорусунан айыгуу мүмкүн эмес болгон, кээ бирде мисалы рак оорусуна шалдып алган же башка оор абал боло турган болсо, андай учурда ал адамдар ошол картайган, улгайган адамдар сыяктуу ар күн сайын 2 маал тамак менен бир адамдын оозун аштырып туруу менен орозо кармагандардын толук соогуна ээ болуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Ошондой эле орозо айында негизи адам баласы орозону кантип кармоо деген дагы негизги маселе. Орозо дегенде эле эмне дегенде, орозо деген бул имсак деп айтылат араб тилинде. Бул тыйылуу дегенден. Эмнеден десе, адам баласы жегенден, ичкенден жана шахватынан, өзүнүн ак никесинде болсо дагы аялынан кошулуудан өзүн аярлай турган, күн баткандан таң аткандан күн батканга чейин ниет кылып тыйылуу деген маанини билдирет.
Ассаламу алейкум устаз. Мен 6 жылдан бери бала төрөп, бала эмизип, же боюмда болуп калып, орозо кармай албай келем. Эми карыздарымды кантип кармап берсем болот дейт. Чындыгында биздин ошол энелерибизден, эже карындаштарыбызга бир тиешелүү болгон суроо. Аял затынын ошондуктан бул төрөгөн себептүү же болбосо ошол колунда эмизген кичинекей ымыркай баласы болгон, мисалы өзү тамак жей албай турган жалаң гана ошол эмизген сүт менен гана азыктанган балдары боло турган болсо, же болбосо кош бойлуу болуп же өзүнө же ошол түйүлдүктөгү балага зыян жете турган абалдагы адамдар болсо, анда алар сөзсүз түрдө шариаттын уруксаты, алар оозун ачып, бирок кийин казасын кармап берүү керек. Мына ошондуктан эже карындаштарыбызга, эжелерибизге, энелерибизге айтарыбыз: кимдин каза намаздары калып кетип аткан болсо, аны сөзсүз түрдө кийин эстен чыкпаш үчүн кайсы жылы кайсыл орозонун канча казасы бар, аны өздөрүнө жазып, дептерине, блокнотторуна аны жазып бекитип жүрүү зарыл. Ассаламу алейкум устаз. Кара албастыкты, көрө албастыкты окшойт. Көрө албастыкты кантип жойсо болот? Кек сактоо кантип кетирүү же мына ушул сыяктуу суроолорду бериптир. Чындыгында негизи айта турган болсок, бул көрө албастык, кек сактоо дегенде мына азыр жогоруда биз сөз кылгандай эле, Рамазан дегенде биз жегенден, ичкенден жана өзү шахваттан тыйылуу эле эмес. Балким орозо, чыныгы орозо эмне десе, бул толук комплектүү, толук кандуу орозо кайсыл дей турган болсок, анда адам жегенден, ичкенден шахватынан эле эмес, балким оозубузду, тилибизди, жана көзүбүздү, жана кулагыбызды дагы толук тыюу, бул толук кандуу орозо болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы орозо кармаган адам жаман нерселерди уккандан, жаман нерселерди көргөндөн, жана жаман нерселерди сүйлөгөндөн, анын ичинде айрыкча ушак айткандан, гыйбат кылгандан, жала жапкандан, жалган сүйлөгөндөн адам олак болуу керек. Мына ошондуктан Аллах Таала хадиси кудусиде айтат: эгерде кимде ким орозо кармаган абалда өзү ал жалган күбөлүктү таштай албаса, аны жалгандык өткөн нерсени, өзүнүн адат кылган нерсесинен кутула албаса, жалган айтканды, ушак кылганды, гыйбат кылганды эгер таштай албаса, анын ачкалыгына жана анын чаңкоосуна менин эч кандай бир муктаждыгым жок деп айткан. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат: эгер орозо кармаган адам эгерде гыйбат кыла турган болсо, эгер орозо кармаган адам ушак айта турган болсо, эгер анда ал адамдын орозосунун соогунан кургалат деп айткан. Мына ошондой эле адам баласынын бул азыркы айткандай эле көрө албастык, ичи тарлык, адам баласына бул ички жүрөк ооруларынан болгон эң чоң оору. Бул нерсеге адам баласы жүрөктү кеңейтүү, бардык нерсе Аллах Тааланын тагдыры менен өлчөнгөн, жазылган. Аллах Таала рызкыны берүүчү, Аллах Таала рызкыны адамдарга жеткизүүчү жана Аллах Таала рызкы бөлүштүрүүчү деген сыфатына иман келтирип, бардык нерсе Аллахтан экендигинде, жана Аллах Таала көрө албастыктын аркасында эң коркунучтуу, ичи тарлыктын аркасындагы нерсе бул адам текеберлик дагы бир ишарасы бар. Мына ошондуктан дагы бейиштен куулган шайтан эң биринчи ошол текеберлик, анын текеберликтин айынан жүрөгүндө жашынып жаткан текеберлик, аны кийин адам атага сажда кыл деген учурда анын ошол көрө албастыгы, ичи тарлыгы, ал нерсени шайтан деген Аллахтын карына калган, наалатына айланган, ушундай бир каргышка айланган шайтанга айланды. Мына ошондуктан ордон айыгуу үчүн орозо учурда, азыркы учурда көп дуа кылып, Аллахтан тилеп, адам баласы канчалык жүрөгүн кең кылган сайын Аллах Таала анын жүрөгүн кең кылат. Себеби дегенде исламга толук иман келтирген, тагдырга иман келтирген адам ар кандай көрө албастыктан, ичи тарлыктан арылууга мүмкүнчүлүк түзөт. Дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Менин сурайын дегеним, сол кол менен зикир кылса, теспи тартса болобу дейт. Чындыгында исламда билесиздер, кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям юхиббу фи таяммум фи кулли шей дейт. Айша энебизден риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар дайым бардык абалда, бардык учурда оң тарапты жакшы көрөт эле дейт. Кийгенде, мисалы чечкенде, үйгө киргенде, үйдөн чыкканда, калебесе чачын тараганда, кийим кийгенде, айтор бардык нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оң жакты жакшы көрөт эле деген. Ал эми биздин мусулман адам сол колун Аллах Таала өзү ушул шариятыбызда буйругандай эле, балким мустахаб кылган, балким нажас нерселерге колдонгон сыяктуу, адам баласы ошол сол кол менен эгерде тарта турган болсо, бунун зыяны жок. Себеби дегенде зикир тарткан адам дайым бир дарат менен, тазалык менен, балким намаздан кийин же болсо үйдөгү тактап отурган абалда болушу мүмкүн. Мына ошондуктан зыяны жок, бирок оң кол менен тартканы жакшыраак. Андан кийин дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Мен инсульт алганмын дейт. Жакшы боло албай калдым дейт. Колум жакшы иштебейт. Дарат алган
да бутту жуубай эле окуй берсем болобу, бирок орозону кармабай атам дейт. Аллах Таала кечирсин. Чындыгында бул инсульт алган адамдар оорукчан адамдар болгондуктан Аллах Таала шариатта оорукчан адамдарга Аллахтын өзүнүн жеңилдиги бар. Аллах Таала шифа берсин, тез арада айыгып кетиңиз. Ал эми андан тышкары жанагы дарат алган учурда бутумду жуубай атам дегенде мүмкүн болушунча сизге каралашкан жардам берген адамдар менен бутту дагы дарат алганга, жууганга жардам бериш керек. Мына ошондуктан сөзсүздө дарат толук болуш үчүн бут жуулуш керек. Ал эми ошол дарат ал эми эч бир сизге жардам бере турган, эч бир сизге көмөктөшө турган адам болбойсо, анда сиз андай абалда намазды өз убагында окулуш фарз болгондуктан таяммум менен болсо дагы намаз окушуңуз керек. Андан кийин дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Бизде жумушта жамаат бар. Бир балабыз айтат, 5 убакыт намаз окубай туруп, орозо кармаса, орозосу кабыл болбойт дейт. Жообун айтып коесузбу дейт. Чындыгында исламдагы 5 фарз бар. Ошол 5 фарздын эң башында Аллах Таалага ыйман келтиргенден кийин эле намаз окуу, 5 убакыт намаз окуу, андан кийин орозо, андан кийин зекет, андан өмүрүндө бир жолу ажылык кылып келүү деп тартуу менен айтылгандай эле. Биринчи Аллах Таалага ыйман келтирген адам сөзсүз түрдө мусулман адам балагат бойго жеткенден кийин намаз окуу милдеттүү, айрыкча аял заты үчүн гана. Эгерде хайзы келген же нифасы келген учурда, алардын бир үзүрү болгон учурда гана намаз окулбай калбаса, эркек адам үчүн, эркек чыныгы толук мусулман үчүн намаз окубай коюуга эч кандай бир үзүр же эч кандай себеп жок. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи кала берсе, уруш болгон учурда, душман менен беттешип, ажалы көзүнө көрүнүп турган учурда дагы намазды калтырбастан жамаат менен окугандыгы тууралуу хадистер. Мунун бардыгы мусулман адам үчүн, айрыкча эркектер үчүн намаздын ушунчалык зарыл экендиги баса белгиленген. Ал эми азыркы учурда мисалы орозо намазды билбейм же намаз үйрөнө албайм дегендер үчүн дагы Рамазан өзүнчө дагы бир медресе, дагы бир ушул айда таравих намаздарына барып 30 күн имамдын аркасында туруп намазды үйрөнүп, болгону Фатиха сүрөсүн эле жаттайт, калган намаздын кыймылдарын бардыгы намаз үйрөнүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан намазды үйрөнүш керек. Бирок кээ бир адамдардын намаз үйрөнбөстөн туруп, эгер орозо кармай турган болсо, орозосун Аллах Таалам кабыл кылсын, себеби орозо дагы өзүнчө фарз. Бирок намаз бул эң биринчи сурала турган нерсе. Кыямат күнү да Аллах Таала эң биринчи намаз жөнүндө суралат. Эгер намаздын суроо жооптору жеңил болсо, калганы жеңил болот. Эгер намаздын суроо жооп оор болсо, анда калгандары оор болот деп катуу эскертип кеткен. Андан кийинки сурообуз: ассаламу алейкум устаз, 5 убакыт намаздын казасын багымдат намазынан кийин окуса болобу дейт. Чындыгында каза намаздардын окулуу убактысы боюнча ар бир намаздын азандан кийин камат айтканга чейин окуган жакшыраак, ылайыктуураак. Кала берсе багымдат намазындагы азан айткандан кийин жамаат менен жамаатты окуганга чейин окуган бул жакшыраак болуп эсептелет. Себеби дегенде адамдар макрух убакытта, адам ал сырткы келбетине эмне кайсы намазды окуганды билбегендиктен макрух убакытта нафил намаз окуп атат деген адамдарга бир ыңгайсыздыкты, бир шубканы жүрөктөрүнө салбастыгы үчүн адам баласы каматка чейин окуганы абзел. Ассаламу алейкум, мен аял кишимин дейт. Таравих намазында ар 4 рекетте Субханаллахил азим вал Субханаллахил азим вал малакут деген дуаны айтабы же 20 рекетти окуп бүтүп анан айтабы дейт. Чындыгында бул таравих намаздары аял кишилер үчүн, аял заты үчүн үйдө намазын окуш керек. Бизде ушул нерсени баса белгилеп айтат элек. Энелерибизге, эже карындаштарыбызга айта турган маселе, кээ бирлери балким мечитке барбаса окубай койгон учурлар бар. Мына ошондуктан таравих намазы үйдө болгон учурда да аял кишилер өздөрү 20 рекеттен таравих намаздарын окуу сүннөт, бекемделген сүннөт болуп эсептелет. Ошондуктан аял киши окуш керек. Ал эми бул зикир дуа маанисинде бунун эшиги кенен, каалаган зикирди окуса ал эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум, гемоглобин низкий дейт. 2 күн туттум, башым айланып жатат дейт. Эмне кылам дейт. Чындыгында бул азыр жогоруда айткандай эле орозо кармаган учурда 2 нерсе шарт кылынат дедик. Балага жеткен толук болуш керек, анан ден соолугу чың болуш керек деп айттык. Ошондуктан ооруган адамдарга Аллах Таала өзү уруксат бергендей эле ооруган адамдардын орозосун ошол оорудан айыкканга чейин орозо кармабай турат, дарыланып айыккандан кийин ал азыркы күндө өткөзгөн орозолордун казасын кармап берет. Бирок эскертүүчү нерсе сөзсүз түрдө каза намаздарды жазып эсептеп баруу керек.
Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бардык мусулман бир туугандарыбыздын ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Аллах Таала сиздин дагы ыйык Рамазаныңызды берекелүү куттуу кылсын. Орозо айыңыздар кабыл болсун дейт. Аллах Таала баарыбызга бул ыйык берекелүү айда Аллах Таала ар бир вада кылынган улуу соопторго татыктуу ибадат кылганга жараткан өзү баарыбызга жардам берсин. Ассаламу алейкум устаз. Орозо кармаган учурда бөйрөктөгү таштар түшөт дейт. Ушул туурабы дейт. Бул боюнча мен чындыгын айтканда бул бөйрөк боюнча менин маалыматым жок, бирок негизи чындыгында алганда орозо бул ден соолуктун байлыгы. Чындыгында мисалы азыркы учурда ден соолугун чыңдайм деп азыркы учурда диета жүргөндөр дагы бар. Чындыгында диета бул адамдын организмди алдоо гана болуп эсептелет. Чыныгы ден соолукту тазалоо, жынчылыкты чыңдоо бул орозо менен болот. Себеби дегенде орозодо адам баласынын толук кандуу адам өзүнүн ичиндеги өлүк клеткаларды, тирик клеткалар жеп, өлүк кандарды тирик клеткалар менен өзүн өзү жеп олтуруп, таң аткандан күн батканга чейин адам эч кандай азыктанбаган учурда денени чындап тазалануу, кала берсе ашказан дагы кадимкидей бир жылда бир тазаланууга өбөлгө түзүп бере турган нерсе. Тахажжуд намаздан кийин багымдатты окуса болобу дейт. Чындыгында тахажжуд боюнча бул тахажжуд деген сөз араб тилинде түнү уйкусун бузуп ойгонуу дегенди түшүндүрөт. Мына ошондуктан тахажжуд намазы түндүн акыркы 3төн 1 бөлүгүндө тахажжуд намазы болот. Мына ошондуктан уктап тургандан кийин багымдат намазына азан айтканга чейин тахажжуд намазы окула берет. Ассаламу алейкум. 9 айлык кызым бар. Орозо кармап атам туура элеби дейт. Орозо боюнча ошол жана жогоруда айткандай эле, эгерде кош бойлуу карындаштарыбыз же кыз келиндер боло турган болсо, же колунда эмизген баласы бар ымыркайлар боло турган болсо, ымыркай дегенибизден демек ошол эмчектен башка эч бир тамак жебеген жаш балдар боло турган болсо, өзүнө же ошол ымыркайга же ошол түйүлдүккө зыяны жете турган болсо, ал адамдарга шариятта уруксат берилет. Ал адамдар кийин казасын кармап беришет. Ассаламу алейкум. Мен жалгыз бой энемин. Рамазанда орозо битир берейин дегем, кандай кылсам болот дейт. Туугандарым мага беришет, бирок алгым келбейт дейт. Чындыгында орозо фитир боюнча айта турган болсок, орозо фитир бул айдын ошол орозо кармаган адамдардын, орозо кылган ибадаттардын шүгүрүнө, ошол дуалы Аллах Таалага шүгүр кылган максатта Аллах Таалага бериле турган фитир садака. Мына ошондуктан бул фитир садака бул Рамазан айынын аягында чыгарган абзел. Тагыраак айтканда акыркы 3 күндүндө фитир садаканы берүү керек. Ал фитир садаканы кимдерге берилет десе, ал тууралуу Кудай буйрса дагы бир башка учурда кенен токтолуп өтөбүз. Ассаламу алейкум устаз. Орозо учурунда капельница алса ооз ачылып кетпейби дейт. Жок, ошол орозо азыр капельница боюнча айта турган болсок, чындыгында алымдардын биздин азыркы учурда бул капельницадагы жаңы бир маселе болгондуктан алымдарыбыз эгерде азык боло турган, витамин боло турган, адамга күч кубат бере турган уколдон башка бардык ал орозону бузбайт деп айтылат. Эми адам баласы эгер таквалык кылам десе, өзүн этияттык кылыш үчүн болсо, ошол кан тамыры аркылуу сайылып аткан уколдордо эгер азык боло турган, витамин боло турган, адамга күч кубат боло турган уколдор болсо, анда ооз ачылып кетиши коркунучу болгондуктан ооз ачкан учурда алган жакшы. Жок, эгерде сөзсүздө күндүзү алуу ага оорукчан болуп аткан болсо, анда ага шариятыбыз өзү уруксат бергендей оозун ачууга уруксат. Ассаламу алейкум устаз. Орозонун башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармаса эсепке киреби дейт. Биз ошол суроого айтат элек, башында 10 күн, ортосунда 10 күн, аягында 10 күн кармап койсоңуз, ошол орозо өтөт, ошол орозо толук болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Арчанын түтүнү орозону бузабы дейт. Жок, арчанын орозосу бузбайт. Себеби дегенде бул нерсе адамдын ошол кадимки эле түтүн сыяктуу эле болгон нерсе. Бирок баса белгилеп айтчу нерсе, эгерде азыркы учурдагы жанагы чылым жеккендер, сигарет, башка нерселер бул орозону бузат. Себеби дегенде анын составындагы адамдын органга кирип отура турган нерсе болгондуктан бул бардыгы орозону ачат деп бардык алымдар бир сөз менен фатва берген. Ассаламу алейкум. Мен мурунку жылы орозону 10 күн кармап себепсиз эле таштап койгом. Эми 60 күн кармап бергенге милдеттүүмүн дейт. Чындыгында сиз өтө чоң күнөө ката кетиргенсиз. Өтө оор күнөө. Бул өмүрүңүздүн аягына чейин болсо да кутулбай турган эч бир себеби жок. Эгерде жогоруда айткандай оору себептүү же бир мусапыр же башка бир каталык эч бир себепсиз оозуңузду ачкан болсоңуз, анда ар бир күнүңүз үчүн сиз 60 күн кармап беришиңиз керек.
Мына ошондой шарият ар бир күнүңүз үчүн 60 күндөн. Ошондо өзүңүз эсептеп өмүрүңүздүн аягына чейин буну ошон болгондо дагы ар бир күнүңүзгө 60 күндү үзбөстөн кармап беришиңиз керек. Бул шариаттын талабы, каффарат деп айтылган нерсе. Мына ошондуктан орозо бул оюн эмес, оюнчук эмес, тескерисинче адам баласы оңоло турган, өзгөрө турган, Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы мамилени түздөп, бекемдеп, адам чыныгы толук мусулман болууга өргөтүп турган нерсе. Ассаламу алейкум. Мен мурунку жылы бул жанагы эле азыркы эле суроо экен. Чындыгында бул адамга тооба кылуу шарт. Ошондуктан азыркы учурда деле бул окшогон балким кээ адамдар билбестиктен же бир жеңил саноо менен балким ушундай нерсеге барышы мүмкүн. Аллах Таала берген ден соолукту Аллах Таала канчалык адамдар эгерде азыркы учурда ден соолугум болсо мен орозо кармайт элем, ден соолугум болгондо мен ушундай ибадат кылат элем деген адамдарга зар какшап жүргөн учурда ден соолугу чың адамдар орозо кармай бабай коюуга эч кандай үзүр жок. Ассаламу алейкум рахматуллах. Салих Муслим, Сахих Муслимде, Сахих Бухариде келген хадистерди Ибн Хиббандан келген дейт. Аль-Байхақиден дагы башка бир хадистерде таравих 11 рекет, 8 алем 3 витр деп айтылат, 20 рекет бидат дейт. Жок, чындыгында мен бул боюнча айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде азыркы жогоруда айткандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда ошол Айша энебизден келген риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Рамазан айында дагы башка айларда дагы ушул 11 рекеттен ашырган эмес деген хадис келген. Бирок тилекке каршы андан кийинки азыркы учурда бүт үммөт окуп келаткан 20 рекет намаз кайдан чыкты дей турган болсо, Умар разияллаху анхунун доорунда Умар разияллаху анху бардык мусулмандарды 20 рекетке бир имамдын аркасында уюганды буйруган. Себеби дегенде мешитке кирип ар ким башаламан түрдө ар түрдүү таравих окуп аткан абал болгондуктан. Эми ошол Умар разияллаху анхунун жасаган иши ал бидат болобу десе, жок, ал бидат болбойт. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир берекелүү хадисинде алейкум суннату ва суннату хулафаи рашидин, чындыгында менин жана менин туура жолдогу өзүмдүн орун басарым халифаларымдын сүннөтүн бекем кармаңгыла деген. Ошондуктан Аббакр, Умар, Усман разияллаху анхулардын сиз менен бизге кылып көрсөтүп кеткен жол бул сүннөт, бидат эмес, тескерисинче ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн тили менен тактыкталган сүннөт болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз. Ден соолукка байланыштуу орозо кармай албайм. Күнүнө аялымды ооз аштырып турсам орозонун соогуна жетишемби дейт. Ооба, жетиштүү болот. Сиз деген ошол бул маселеде эгер мүмкүн болсо сиз орозону аял кишиңиз, эгер аялыңыз боло турган болсо, бул аялыңызды сиз ансыз деле камсыздап, аны сиз тамак аш менен камсыз кылуу сиз милдеттүү болгондуктан башка муктаждарга, башка колунда жоктордун оозун аштырганыңыз бул шариаттын талабына ылайыктуу. Себеби дегенде бул ооз аштыруу дегенде бул адам баласы менен канчалык сооп көп болот, сооптураак болот деген жагын ойлонуп изденүү бул шариаттын талабына ылайыктуу нерсе. Ассаламу алейкум. Мага бир тууган кайнежем же анын баласы же кайнымдын баласы махрам боло алабы дейт. Бир тууган кайнежемсинин бир тууган анын баласы кайны сиңдимдин баласы деп атат. Демек бул жерде айтканда бул кайнагасынын балдарын же кайнежесинин балдарын максат кылып атат. Жок, ал булар алга махрам боло албайт. Себеби дегенде бул адам баласы таквалыкка тиешелүү маселе. Таквалыкта адам баласы өзүнүн канчалык таквалык кылган сайын Аллах Таалага жакындап, арамдан алыспалуу талапка ылайыктуу нерсе. Саламатсызбы? Эркек адам жумушун балдарын шылтоо кылып аялга көңүл бурбаса эмне кылуу керек дейт. Чындыгында бул ар бир эркектин өзү орду эшикте. Ал эркек адам эшикте болуш керек. Эркек адам ошол эшиктен адал эмгек пешене тери менен анын тапканын таап келип үй бүлөсүн багуу милдеттүү болгондуктан, мына ошондуктан бул жерде эркек киши негизги сырттагы нерсе, сыртта көбүрөөк убакыт өтөт. Бирок ошол эле учурда адам баласынын өзүнүн аялдын акысын, балдардын акысын, бала тарбиялоо учурунда аялдардын үйдүн ичиндеги мамилесине бул тоскоолдук кыла турган нерсе эмес. Ал тескерисинче экөөнү тең айкалыштырып, тең туура алып баруу керек. Ассаламу алейкум. Менин эжем бир да жолу орозо кармай алган жок. Азыр 81 жашта күнөө болбойбу дейт.
чындыгында эми өтүп кеткен жылдар үчүн ал адамдын ошо картайып калгандан кийин сөзсүз түрдө күнөөкөр болот. Себеби дегенде Аллах Таала фарз кылган 5 фарздын бириси бул орозо. Мына ошондуктан азыркы учурда ошол өлгөнгө чейин ал адамга тооба кылуу, эгер орозо кармаганга мүмкүнчүлүк болсо орозо кармап, бирок орозо кармаганга мүмкүнчүлүк болбогон болсо өмүрүнүн аягына чейин тооба кылып, өмүрүнүн аягына чейинки калган күндөрүнүн орозосун фидиясын чыгарып, жогоруда айткандай, орозо кармаган адамдарды 2 мал тамагы менен оозун ачтыруу керек. Ассаламу алейкум устаз. Орозону тута албаган кары же оорукчан адамдар бир күнгө канча акча берсе болот? Орозо туткан адамга дейт. Чындыгында бул бизде азыркы учурда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атайын фидиянын, орозо фитрдин өлчөмү чыккан. Фидияны мына ошол нерсеге ылайыкташтырып чыгарат. Тагыраак айтканда, азыркы учурда кайсы бир аймакта бир адамдын 2 маалкы сарыкы жана ооз ачар убагындагы орточо тамагы канча акчага тоюмдуу боло турган болсо, ошол акчаны бычып берүүгө ылайыктуу болот. Мына ошондуктан азыркы учурда мисалы биздин муфтиятта эң жогорку бычылган, эгер фитр садаканын ала турган болсок, фидияга быча турган болсок, анда 900 сом курма менен, эгер болбосо анда мейиз менен бычканда 750 сом болуп эсептелет. Эми ага мүмкүнчүлүгү жеткен адамдар үчүн ушул ылайыктуураак, сооптуураак амал. Эми андан мүмкүнчүлүгү жетпегендер боло турган болсо, анда ошол жашаган жериндеги бир адамдын орточо курсагын канча акчага тойгон болсо, ошончо акча чыгаруу милдеттүү болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Ашказаным ооруйт. Ниет кылып орозо тута албайм, эмне кылсам болот дейт. Чындыгында орозо жана жогоруда айткандай эле Аллах Таала өзү карыган картаңдарга, оорукчандарга Аллах Таала уруксат берген. Аллах Таала сизге шифа берсин. Ооруңуздан айыккандан кийин Кудай буйруса азыр жазып кетиңиз. Ооруңуздан айыккандан кийин казаларын кармап бересиз. Эгерде айыкпай турган оору болсо, жогоруда айткандай, кары картаңдардын өкүмү сыяктуу ооз ачтыруу анда милдеттүү болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Мен кип жалган айтып, көп деген сөздү көп жалган айтып коюп жатам, эмне кылсам болот дейт. Чындыгында бул жана жогоруда айткандай эле такыбалыктын айы болгондуктан биринчи адам баласы ошол жегенди ичкенди тыйлоо менен эле тилиңди жаман нерседен, жалгандан, жала жапкандан тыйлоо бул Аллах Тааланын талабы. Мына ошондуктан Аллах Тааладан орозону үмүт кылган, Аллах Тааладан ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте "Мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi". Ким Аллах Таалага иман келтирип, Аллах Тааладан ошол соопту үмүт кылган абалда орозо кармаса деп атат. Демек, бул айда адам оңоло албаса, пайгамбар саллаллаху алейхи өзү айткандай эле, каргышка, ал адам өзүнүн убалы өзүнө көрө турган каргышка калуу коркунуч бар. Адам баласы оңолуу милдеттүү. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Менин ашказаным ооруйт. Орозону тутай кыйналып жатам дейт. Эмне кылышым керек? Так, ошол жана жогоруда айткандай эле суроо бул орозо кармаган адамдардын эгер оорукчан боло турган болсо, анда оорукчан адамдарга шариятыбыз уруксат бергендей эле, алар орозону, эгерде ашказаны оорусу айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болсо, анда орозосунун казасын жазып барсын, кийин ашказаны ошол оорудан айыгып жакшы болгон кезде орозонун казасын кармап берет. Эгерде жок, айыгууга мүмкүн эмес, айыгуудан үмүтсүз болгон оорулар боло турган болсо, анда ал адамдар картайган, улгайган адамдардын өкүмү сыяктуу, ал адамдар ар күнү бир оозо туткан адамдын эртеңки мен кечиндеги 2 мал тамагы менен оозун ачтыруу менен орозонун милдетинен кутулат. Ассаламу алейкум. Орозо кармап сал төлөгөн колдонсо не дейт? Салбут. Бул менимче салбутонол деген колдонсо дары деп атат. Салбутонол деген эмнеге колдонгон дары экендигин мен түшүнбөдүм, билбедим бул суроо боюнча. Эгер кененирээк түшүндүрүп айтсаңыз, балким сурооңузга жооп берербиз. Бирок дары дегенде, эгерде ооруган адам болсо, жогоруда айткандай, ал оозун ачып, ошол оорудан айыккандан кийин орозо кармаш керек болот. Ал эми ошол эгерде күнүмдүк ичип тура турган дарысы болсо, ошо орозонун убактысын, режимин кечки убакытка алмаштырып, кечкинде дарыларын ичип алган абзел. Ассаламу алейкум. Таравих намазын билген таравих намазын билген сүрөлөрдү айтып окуй берсе болобу? Мисалы Ихлас, Фатиха да сүрөлөр. Чындыгында бул боюнча эч кандай бир чектөө жок. Мына ошондуктан ким билишинче үйүндө отурганда, айрыкча аялдарга, эне эже карындаштарыбызга айтыла турган маселе, ким билгенинче таравих намазды үйүндө окуса боло берет.
Орозо убагында хайыз келип калса, оозду ачпай эле койсом болобу? Же ачып салуу керек дейт. Бул шарияттын талабы, бул сиздин эркиңиздеги, сиздин калооңуздагы нерсе эмес, шарияттын талабы. Кимде эгерде ошол айлык хайызы келе турган болсо, же төрөдөн кийин нифас каны келе турган болсо, ал сөзсүз түрдө орозосу бузулат, орозо ачылат. Сөзсүз түрдө аны кийин ошол тазалангандан кийин башка учурда орозонун казасын кармап берет. Ооз бекиткен убакта кошулганга болобу же болбойбу дейт. Чындыгында бул маселе боюнча орозо кармоо дегенде жегенден ичкенде жана шахваттан тыйылуу деп айттык. Мына ушул орозо. Ошондуктан ооз жапканга чейин, тагыраак айтканда, багымдат намазына, фажырга азан айтканга чейин уруксат болгон нерселер. Азан айтары менен ушул нерседен, жегенден ичкенден шахваттан толук тыйылуу бул шарияттын талабы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Менин сурайым дегеним, мурда окубай калган намаздарымды ар намазда калтырылган намаз деп окуп койсом болобу дейт. Чындыгында каза намаздар боюнча эгер ниетке келе турган болсок, каза намаздарга сөзсүз түрдө ниет шарт болгондуктан, менин ошол эң акыркы каза намазымды, мисалы эң акыркы багымдаттан же эң акыркы пешин же эң акыркы асыр же шам же куфтан деп ниет кылып барып окуп күнүгө толуктап кете бересиз. Буйруса Аллах Таала убакыт өтүшү менен балким мойнуңуздагы карыздардан толук кутулууга мүмкүнчүлүк келет. Ассаламу алейкум устаз, мен фажр жана магриб намазын гана окуйм. Эмне дегенин, мен мектепте окуйм дейт. Саат 12-де үйдөн чыгып, кайрадан ошол 4:16 жарымда келем. Бирок мен 5 ирет намаз окугум келет. Эмне кылсам болот дейт. Чындыгында бул сиз айтып аткан суроо боюнча сиз 5 убакыт намаз окуга мүмкүнчүлүк бар экен. Болгон ошол асыр намазын гана, тагыра пешин намазын гана окуганга бир мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Сиз мектепте болгон учурда фарзын гана, намаздын сүннөттөрүн кыскартып фарзын окуганга аракет кылыңыз. Эгер мүмкүн болбосо, анда келип асырга азан айтканга чейин пешин намазды үйүңүзгө келип окуп алсаңыз болот. Жолдошум жалко эртеден кечке телефон көрүп жатат. Бирок намаз окуйт, дааватка чыгат. Дагы бир жүрөгүмдө өйгөн нерсе, эмнеге ушул адамга тийдим деп өкүнөм дейт. Ажырашып кетким келип жатат. Бүгүн эле ооруп, ооз ачканга чай даярдабай койсом, характерин көрсөтүп, мен уже чыдай албай калдым дейт. Чындыгында бул эркектин жалкоолугу өтө оор бир Кудай Таала тарабынан келинген бир сыноо. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи менен кечке окулган зикирлердин ичинде Аллахумма инна аудука минал касал ва суил кибар, Аллахым мени жалкоолуктан жана корболгон карлыктан сактагын деп Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи Аллахтан коргоо тилеп келген бир оору. Мына ошондуктан бул Аллах Таала бул адам өзүнө окутуп, өзүн балким чындап эркектик намысын, эркектик милдетин толук аткаруу керек. Андан тышкары эми ушул нерсе ажырашууга себеп болобу, жок, бул нерсе ажырашууга себеп болбойт. Чындыгында сабыр кылып, дуа кылып, бул адамдын оңолуусуна, түздөлүүсүнө сиз салым кошушуңуз керек. Себеби дегенде үй бүлө деген баарынан жогору кымбат тура турган нерсе. Ассаламу алейкум устаз, суром, таравих намазы канча күн окулат? Орозо бүткөнчө окулабы дейт. Алла разы болсун. Ооба, бул таравих намазы деген өзү орозо 30 күндүк орозо айында куфтан намазынан кийин ошол багымдатка чейинки аралыкта окула турган намаз болуп эсептелет. Орозо чыккандан кийин башка убактарда таравих намазы окулбайт, башка убактарда тахаджуд намазы окулат. Тахаджуд намазын саат 1-2-лерде окуп, уктап кайра ооз жапканда турса болобу дейт. Орозодо оозумду суу менен чайкаса болобу дейт. Биринчи сурооңуз боюнча сиз тахаджуд намазын жогоруда айткандай эле, бул адам уйкудан туруп андан кийин окулган бул намаз тахаджуд намаз деп айтылат. Эгерде кокустан бери уктай элек болсоңуз, уктаганга чейин деле намаз окуп жатсаңыз, ал зыяны жок, тахаджуд болуп эсептеле берет. Ал эми оозду орозодо оозумду чайкасам болот дейт. Албетте болот. Бул жанагы сиз даарат алганда, гусул алган сыяктуу эле оозду чайкаган, бул оозду ачпайт. Мына ошондуктан бул орозо айындагы адам баласына берилген чоң бир неемат, адамдын ден соолугу ошондуктан бул айда ооругандарга, кары-картаңдарга жеңилдик берилгендиги, алардын ошол нерсе мүмкүнчүлүккө
жетпегендиктен ден соолугу чың адамдардын, ден соолугу соо адамдардын ушул айдан колдон мүмкүнчүлүктү бай бербестен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кала турган эң жогорку учур болуп эсептелет. Мына ошондуктан Аллах таалам бул ыйык берекелүү Рамазан айында убада кылынган, Аллах таала сыр кылып катылган кадыр түнгө жеткизип, Аллах таалам ушул айда өзү ыраазы боло турган амалдарды аткарып, Пайгамбар саллаллаху өзү менен бизге көргөзгөн сүннөтүнө ылайык Пайгамбар саллаллаху айтат: "Кана ажвадун наси бил хайр". Жакшылык иштерде Пайгамбар өзү ушунчалык кол ачык, берешен, жумарт адам болчу дейт. Ва индама лaqi ма Жибрил фи Рамадан, Пайгамбар саллаллаху Жибрил периште менен учураган кезде мындан дагы шамдагай, мындан дагы Пайгамбар саллаллаху шамалдай тез жакшылык иштерге Пайгамбар ушунчалык шашып калат эле дейт. Кудай таалам ушул айда барыбызды оңолгонго жана Аллах таалага сүйүктүү инсан болгонго жаратканга бардыгыбызга Аллах таала жардам берсин. Бул ай жөнөкөй ай эмес, адам баласынын өзүнүн чыныгы нафсин, адам баласынын өзүн тааныганга, Кудай тааланын алдында таразага коюп, адам баласына эртең Аллахтын алдына барганда өзүбүздүн ким экенибизди таанып биле турган амалдардын бири. Мына ошондой эле бул Рамазан айы эң негизгиси сабырдуулуктун айы. Мына ошондуктан сабырдуулук менен Аллах таала убада кылгандай эле Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Бул ай сабырдуулардын айы, сабырдуулуктун айы. Кала берсе Аллах таала өзү убада кылгандай эле ушул ороз сабыр кылгандардын гана ороз соопторун мен чексиз кылып берем деген. Мына ошондой эле орозону дагы Аллах таала чексиз кылып берем деген. Демек мунун орозонун эң негизги максаты сабырдуулук. Мына ошондуктан орозо кармаган адам эгерде ачууланса, эгерде кандайдыр бир адам ага бир тийиштик кылып же башка кыла турган болсо, анда Аллахумма инни сайм, мен орозомун деп өзүңдү кармап ачууңду жытууңдагы, ачууңду кармоо мусулман адамга эң ылайыктуу сыфаттардын бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, ушул айда оңолуп түздөлүүгө аракет кылуу. Тагыраак айтканда, ушул айда оңолгон өзүбүз түздөлгөн нерсе менен кайра башка айларда дагы ошондой таквалык менен жашаганга жараткан сиз менен бизге жардам берсин. Чындыгында бул ай таквалардын, таквалыктын ордосу, таквалыктын уялаган. Тагыраак айтканда, бул ай сооптун сезону болгон, адам мусулман адам үчүн толук сооп менен алектене турган айлардан бири болгондуктан Аллах таала барыбызды сабырдуулардын катарында, Кудайдан корккон таквалардын катарында Аллах таала кошсун. Бул айда Аллах таала өзү убада кылгандай миңдеген адамдарды Аллах таала дозок отунан куткарат турган күн. Аллах таала миңдеген адамдардын аракетине, ибадатына, иманына жараша дозоктон өзүн куткарып аткан учур. Мына ошондуктан Аллах таала Куранда айткандай эле: "Я юхаллазина аману qu anfusakum wa ahlikum nara" деген. Эй Аллага иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозок отунан куткаргыла деп айткан. Мына ошондуктан бул айда өзүбүздү эле эмес, балким үйдөгү аялдарыбызды, келинчек жубайларыбызды дагы аларды ошол тамак аш менен бир ашканада жеп, кухняда гана аларды байлап койбостон, аларга дагы ибадат кылууга шарт түзүп берүү менен балдарыбызга дагы туура тарбиялап берип, Кудайдан корк деген сезимди орното турган мусулман адам, чоң адамдар болсо, Кудайдан коркуп сезгенип жашай турган бир өзүн тарбиялай турган учур. Мына ошондуктан эгерде мусулман, ар бир момун мусулман адам чыныгы таквалык сыфатына ээ боло турган болсо, азыркы учурдагы камерадан эмес, балким чыныгы Кудайдан корко турган жана толук түрдө Кудай таала кайсыл жерде болбосун Кудайдан коркуп тура турган сыфатка өзүнө сиңдирүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Мына ошондуктан дагы сөзүмдүн аягында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Аллах та Пайгамбар саллаллаху ушундай деп айтат: үч нерсени баса белгилеп айткан: иттакуллаха хайсума кунт, кайсыл жерде болсоң Кудай тааладан корккун деген. Экинчи суат би асиятал хасаната тамуха, эгерде билип билбестен, эгерде кемчилдик кылсаң, анда жакшылык, жамандыктын аркасында сөзсүз бир жакшылык ишти кылгын, жакшылык иш жамандыкты жууп турат деп айтат. Үчүнчүсү болсо ва халикин наси би хулукил хасан. Үчүнчүсү адамдар менен жакшы кулк мүнөз адеп ахлакта болгон деп айткан. Бул үч нерсе мусулман адамдын, толук мусулман адамдын сыфаты болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул үч нерсени биз орозодо өзүбүзгө ушул сыфатты сиңдиргенге аракет кылышыбыз керек. Жана орозонун негизги максаты бул орозо үчүн гана эмес. Демек, орозонун ушул нерселерди өзүбүзгө адат кылгандан кийин калган 12 айдын 11 айында дагы орозодогудай жашоого жараткан өзүбүз менен бизге жардам берсин. Бул ыйык айлар, бул ыйык убакыттар белгилүү гана күндөр. Мына ошондуктан Аллах таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле: "Айяман ма'дудат", белгилүү гана бир күндөр, белгилүү гана бир убакыттар деп айтылган. Мына ошондуктан бул күндөр дагы бир ганимет, бул күндөр дагы убактылуу гана Аллах таала адамдарга берилген бул мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланганга, туура убакытыбызды өткөзгөнгө, убактыбыздын
зикир менен, Аллахтын сөзү болгон Куран менен, дайым Аллах Таалага истигфар айтуу менен, тоба кылуу менен өткөзгөнгө жараткан өзү сиз менен бизге жардам берсин. Жана бул айдын дагы бир өзгөчөлүктөрүн айтырган болсок, бул айда кылынган сооптор башка айга караганда арттырылып, көбөйтүлүп бериле турган убакыт. Мына ошондуктан бул айда көптөгөн сооптуу иштерди, колубуздан келген бардык жакшылык иштерди аткарганга аракет кылуу керек. Мына ошондуктан Рамазан айында кылынган, окулган фарыздардын сообу 70 эсеге чейин сообу көбөйтүлүп берилсе, ал эми Рамазан айында сүннөттүн сообу, фарздын сооптору берилет деп айтылган. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадисинде айткандай эле, кимде-ким Рамазан айында эгер умра кыла турган болсо, анда ал умранын мен ажылык кылгандын соогун алат деп айткан. Пайгамбар дагы бир башка риwayatта хаджатан маи, мени менен ажылык кылгандын соогун алат деп айткан. Демек, умра бул сүннөт болгондугуна карабастан, фарз болгон ажылыктын сообу берилип аткандыгы дагы бул дагы ишара болуп турат. Бул Рамазан айынын шарафатына, Рамазан айынын урматына кылынган бардык сооптуу амалдар Аллах Тааланын алдында башка айларда, башка күндөрдө кылынган убакыттан айырмаланып өзгөчөлүп турган нерсе. Мына ошондуктан Аллах Таала бул айды башка айлардан өзгөчөлөнгөн, башка айдан Аллах Таала айлардын султаны кылган, кала берсе жер бетине Аллах Таала Жибрил периштени дагы түшө турган кылып буйруган ыйык убакыт, ыйык күндөрдүн бири. Мына ошондуктан айрыкча Орозонун акыркы 10 күндүгүндө пайгамбарыбыз өзү белин бекен болуп, үй бүлөсүн дагы түнкү намаздарга тургузуп, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ошондуктан кадыр түндө Аллах Таала сыр кылып жашырып койгон, кадыр түндө акыркы 10 күндүктөн издегиле. Тагыраак айтканда, башка хадистерде акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө кадыр түнгө жетишкенге аракет кылгыла деп айткан. Мына ошондуктан бул күнгө аракет кылуубуз керек. Андан тышкары бул айдын дагы бир өзгөчөлүгү кечиримдүү болушубуз керек. Мына ошондуктан Айша энебиздин риwayat кылган хадисте айтылгандай эле, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эгерде я Расулуллах, эгерде мен кадыр түнгө дал келип туш келип калсам, эмне амалды кылуум керек дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге Аллахумма иннака афуун тухиббул афва афу анна деген дуаны айткан деди. Дуанын маанисинде, Аллах Таалам сен кечиримдүүсүн, сен жана кечиримдүүлүктү сүйөсүн, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечире көр деп сураган деди. Демек, Аллахтын кечиримин үмүт кылган ар бир адам башкаларды дагы кечире билүү, башкаларды дагы алардын ошол кетирген кемчилдиктерине кечиримдүү болуп, Аллах Тааланын кечиримине жетишүү үчүн адамдар биз дагы бири-бирибиз менен кечиримдүү болуу, Аллах Таалага талап кылынган нерселерден. Дагы андан дагы бир баса белгилеп ата турган нерсе, эгер адам бирин-бири кечирмейинче, адам бирин-бири кечиримдүү болмайынча, адам баласынын амалдары Аллахка көтөрүлбөйт, адам бала асманга көтөрүлбөйт. Мына ошондуктан Алла адам баласы абайлай турган, адам баласы кечиримдүү боло турган, тескерисинче 3 күндөн араздашуу, 3 күндөн ашык таарынышуу бул шариятыбызда мусулман адам үчүн арам болгон амалдардан бири. Мына ошондуктан ар бир адам амалдарыбыздын кабыл болуусун кааласак, амалдарыбыздын асманга көтөрүлүүсүн кааласак, анда кечиримдүү бололу. Бул ай кечиримдин айы.